Суроолор барбы ушул сабакка байланыштуу? Берсеңиздер болот. Аллах разы болсун устаз. Жазуу түрүндө келген суроолор бар экен. Бир тууганыбыз суроо жазып жатат. Ассаламу алейкум. Ошондо билекти кармайбы же жөн эле коюлабы дейт. Бул маселеде дагы алдымдардын ар кандай ойлору бар. Кээ биреси кармайт дейт, кээ бирөөсү эле коюш керек дейт. Менимче ошо пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан келген хадисте, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан келген хадисте ошо оң колун сол колуну койгон деп гана келет да. Ошонусу туурараак. Билек дегенде билектин өзү эмес, билектин жанагы айтып кетпедимби? Могу муштумга менен кошулган жери да, ошол жерге оң колду ошо алаканын алып келип ошол жерге коет. Жөн гана коюп коет кармабастан. Аллаху алам. Анан экинчи суроосу бар экен. Ошону аялдар колун каяка коюшат дейт. Аялдар деле ошондой, айырмасы жок. Алар деле ошондой. Киндиктин астына койсо болот, киндиктин үстүнө койсо болот. Жана эркектер кандай койсо ошондой эле. Аял киши колду кантип такбирди айтат? Анан ошол экинчи суроосу бар экен. Кантип байлайт? Ал деле окшош. Аялдардыкы эркектердики окшош. Бияктан жалпы эскертип коеюн, мисалы, намаздын сыпаттарын айтканда негизги эреже аял эркектиги бирдей эле кетет да. Эгерде анча мынча айырма болуп кала турган болсо, ошону убагында өз убактысында айтып кетебиз эскертип. Аял киши кол көтөргөндө деле ошондой эле. Эки алаканын жайып, кыбланы каратып, ийинине чейин көтөрөт, же болбосо кулактын тушуна чейин көтөрөт. Баарыныкы бирдей. Аллах разы болсун устаз. Зам сүрөнү окуйын деп атканда, зам сүрөсүн окур алдын дагы бисмиллахны айтыш керекпи? Ооба, иншалла айтылат. Муну да иншалла кийинки сабакта кенен айтабыз, Кудайым буйрса. Ассаламу алейкум, устаз. Баштан кичине өткөрүп идик, ошо бул ниет кылуу туурасы, ниет кылуу барбы же бар болсо кандай кылып ниет кылыш керек? Шам намазы 3 рекет фарзын жүзүн кыла болуп дегендерчи. Ал бул деген баягы ниетти биз башка сабактарда айтканбыз да. Ошондуктан бул намаздын өзүнүн баягы кыймыл аракетинин сыпатын айтып кеттик. Албетте ниет кылуу деген бар. Ар бир намаз окуурда ниет болуш керек. Бирок ошол ниетти тил менен айтып, баягы сүйлөнүп туруу шарт эмес да. Көп адамдар ошо мисалы жана суроодо келгендей шам намазын баштарыбызда шам намазын окумакка жүзүмдү кыблакка буруп 3 рекет деп антип айтылбайт. Адам баласы ушу шамды парз окуйм деген ниети жүрөктө да. Ошо жүрөктөгү нерсе гана жетиштүү да. Эгерде ушул нерсе бар болгондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мунун нерсени үйрөтөт эле. Пайгамбар ошо ниет кылыш керек деп эле айткан, бирок ошону сүйлөнгүлө деп айткан эмес. Аллаху алам. Устаз, могу баягы кадада отурганда эртең мененки аскарлар, зикирлер жана кечки зикирлер бар го. Ошолордо ла иляха иллаллах вахдаху ла шарика лах, лахул мулку ва лахул хамду юхйи ва юмиту ва хуа аля кулли шайин кадир дегенде биз таслим бергенче, салам бергенге чейин баягы отурабыз го, ошондон жылбаш керек деген хадис барбы? Ал зикирлер негизи ал намаз бүткөндөн кийин айтылат да. Намаз бүтүп отурган убакта айтылат да. Ошо намаздан кийин да, намаздан. Намаздан кийин айтылат. Анан албетте адам баласы ошо отурган жеринде зикирлерди айтып дуа кылган жакшы да. Соопто болот, периштелер аларга истигфар кылат, дуа кылат дегендей. Ошол жерде туруп айткан жакшы. Аллаху алам. Устаз, темадан сырткары суроолор бар экен. Ошолорду бере берсек болобу? Темага байланыштуу бүттү да, Ооба, бүттү. Анда бере бер. Наушник өзү сотка сатып иштегенде ошол именно наушниктерди сатып иштесе болобу дейт. Себеби наушниктерди көбүнчө музыка укканга пайдаланышат. Анан ошолорго күнөөсүнө шериктеш болуп калбайсыңбы деп сурап атат. Мен айта албайм, элдин баары эле көбүнчө ошого сатып алат деп жана айтыш кыйын. Эгерде ошондой тажрыйба жүзүндө ошондой көрүп ошону байкаган болсо, анда чоң алымдарга суроо узатыш керек да. Ушу сатып аткан адамчы ушундай жол менен сатам, ошол кандай болот деп. Бул боюнча биз эчтеке айта албайбыз. Аллаху алам. Устаз, мындай суроодо жана Фатихадан кийин зам сүрө окулганда, мисалы,
биринчи рекетинде Асыр сүрөсүн окуп, анан экинчи рекетинде Зам сүрөгө Хумаза сүрөсүн окуса болобу? Хумаза узун, анан ошондой окулбайт дегенди дагы угуп калдым да. Окуй берсе боло берет. Биринчисинде неме кыскараак окуп анан кийинкисин узун оку деген мааниде айтып атасың да? Ооба, окуса боло берет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жана жума окуганда саббих исмен окуп андан кийин немени окуйт эмеспи? Хал атак хадисул гошия. Сурат гашия ошону окуган да пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Ал биринчи саббих исмен роббикал ала дегенге караганда узунураак сүрө ал. Могу фарсты окугандан кийин анан сүннөттү окуганда, сүннөттү эки жак башка жака жылып окуп атат го мечитте. Ошол кандай болуп калат? Ушундай ошончу керекпи? Ошондой окуган мустахап да, жакшы. Ибн Умар деген сахаба ошондой окуган. Ошондой кылып окусак жакшы. Алхамдулилlah. Устаз, фарз намаздан кийин имамдан кийин, имам фатиха окугандан кийин биз фатиха окушубуз керекпи же имамдыкы жетиштүүбү? Парз намазы эки түрлүү да. Эгерде имам жария окуган болсо, мисалы шам менен куптан андан эки рекетинде жария окуйт да, ошондой эле багымдат намаз. Анда ошо угуп турабыз да, кошо окуган болбойт. Анан жария купуя окуганда ичинен окуган кезде ичибизден окуй беребиз. Бuyakta bir суроо келип калды. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Зам сүрө фарз намазы окулат дейт. Ооба, фарз намазы окулат. Фатихадан кийин зам сүрө окулат. Зам сүрө деген ошо Фатихадан тышкаркы болгон кошумча сүрө да. Фатиханы окуп туруп, андан кийин ошо зам сүрөнү кошуп окуйбуз. Албетте Фатиха бул фарз, негизги. Зам сүрөнү окуу сүннөт болот. Ар бир рекетте. Ассаламу алейкум устаз. Алейкум ассалам рахматуллахи ва баракатух. Могу мисал кылсак асыр эмесинде, намазында, парзында имам адашып калган учурда 3 рекет менен отуруп калган учурда 3-рекеттечи биз туруп анан кийин субханалла деп эскертебизби же отурган убакта элеби? Ошону кандай кылабыз? Ошол билер заматты эскертиш керек. Мисалы ал отуруп турбай атат да, ошондой эле Биз дагы отурган маалдабы? эскертесиңер да, имам менен кошо туруп кетпесиңер да. Эгерде Имам дагы болбой эле имам турбай койгон болсо, анда намаз бүткөндөн кийин айтасыңар, анан чогуу бир рекет окуп коесуңар да. Балким ал өзүнө ишенип, жок мен толук эле окуп атам деп ойлоп калыштыр анда. Ошондуктан намазды имамдан бөлүнүп өзүнчө туруп окуп койгон болбойт да, аны күтүш керек. Намаздан кийин айтып туруп, андан кийин анан чогуу толукташ керек. разы болсун устаз. Аллах разы болсун устаз. Намаз эркек менен аялга бирдей түшкөнбү дейт. Анан экинчи суроосу, намаздын аягында бата кылынабы дейт. Намаз эркек менен аялга ооба бирдей эле, баардыгына бирдей парз. Баары тең эркек аял окуп, Алла Таалага ибадат кылыш керек. Анан баягы намазды эркек аял бирдей окшоштукта окулабы деген мааниде суроо берип аткан болсо, албетте ал көп нерселер окшош, анча-мынча жерде айырма болуш ыктымал, аны убагында иншалла айтып кетебиз. Экинчи суроосу боюнча бата кылабы дегенде баягы дуа кылып анан колду көтөрүп бет сүртүлөбү деп сурап атса, андай кылынбайт. Ооба, дуа кылса болот. Парз намазын окугандан кийин зикир кылып, шашпай Аллах субхана тааля жалдырап дуалар кылса болот, бирок колду көтөрбөстөн. Аллаху алам. Ар бир намаздан кийин аятул курсини окуш керекпи? Зикирлерди дагы ар бир намаздан кийин кылыш керекпи? Ар бир намаз дегенде ошол парз намаздар да, ошо зикирлер парз намаздан кийин айтылат. Ошондой эле аятул курси. Сүннөт намаздарында айтылбайт. Жана элдердин көп жерлерде парз окуп анан тура калышып сүннөт окуп анан чогуу тарткан, бул туура эмес, сүннөткө каршы. Сүннөт боюнча парз окуп, адам баласы шашпай, зикирлерин кылып, дубасын кылып, андан кийин анан баягы эркек киши болсо мечитте окуп калган болсо, кааласа үйүнө барып окуйт, үйүнө барып окуган жакшы. Мечиттен окупай деле, мечиттен окуса деле болот. Аял киши болсо, үйүндө болгондон кийин шашпай үйүндөн окуп алат. Же жумушта болсо, же башка жерде болсо. Эң негизгиси баягы
зикирлерди ошо парыз намаздан кийин тартыш керек. Аллаху алам. Жамаатка кечигип келген киши рүкүгө үлгүрүп калса, анан ошол келгенде эле дароо рүкүгө кетти да, колун кулак какпай эле Аллах акбар дебей эле дароо рүкүгө туруп калды. Ушунун өкүмү кандай болот? Эгерде такбир айтпай туруп эле рүкүгө кирип кеткен болсо, намаз жараксыз болуп калат. Сөзсүз такбир айтыш керек да. Тик турган жеринен Аллаху акбар деп туруп айтып анан рүкүгө кетиш керек. Бул балким экинчи такбир жөнүндө сурап аткандыр. Мисалы, биринчи такбиратул ихрам да эң негизги намазга кирүүдөгү такбир, анан рүкүгө кетердеги такбир дагы. Ошону айтпай калса деп сураган болсо, айтабыз, биринчи эле айткан такбир ушу жетиштүү да. Ошо тик туруп айтканы жетиштүү болот. Анан рүкүгө кете берсе боло берет. Эгер мүмкүнчүлүк болду экөөнү айткан болсо жакшыраак, бирок бирөөнү сөзсүз түрдө айтыш керек. Анткени эгерде бирөөсүн айтпаган болсо, негизгиси анда намазга кирбеген болуп саналат да. Жөн эле рүкүгө барып туруп алган болсо, намазга кирген жок да. Демек, адам биринчи намазга турганда колун көтөрүп, анан кулактарына тийгизиш шарт эмес экен. Бул нерсе хадистерде келбептир. Демек, кыргыздарда сөз бар го, жана кулак кагып деп, намазга киргенде кулак кагып деп. Демек, ошол кулак кагып деген нерсе хадистерде келген эмес турбайбы анда? Жок, кулак кагып деген мааниси ошо кулак жакка чейин көтөрүү деген мааниде мен түшүнөм. Балким кээ бирөөсү ошо кулактын жумшагын кармоо деп да түшүнүп калышы ыктымал, бирок кулак кагып деген мага жалпы мааниде. Кулак кагы дегенде эгер ошо колду кулак жакка чейин көтөрүү деп түшүнсө, бул туура албетте, бул хадисте келген. Көтөрүү менен кошо жумшактарын кошо кармап коюш деген ал бул хадистерде далил жүзүндө келген эмес. Ошо кулак тушуна чейин эки колду көтөрүп коюу жетиштүү. Аллаху алам. Салам алейкум. Эми ошибка кетти, эң аягында кантип чыгып кетиш керек эле, ошону айтып коесузбу? Намазданчы. Жакшы түшүнбөй калдым. Кандай ошибка кетти, кандай чыгып кетиш керек деген. Ошибка кылып алдың намаздын ичиндечи, эң аягында бир эки поклон бар го, кантип ошону. Бул да иншалла кенендирээк келет. Эгерде мисалы парыздарын калтырып кеткен болсо, мисалы бир сажда кылбай же рүкү кылбай сажда кетип калган болсо, ошону толукташ керек, сөзсүз түрдө аткарыш керек. Эгерде ашыкча окуп аткан билинип калса, мисалы 4 рекеттүү намаз болсо, 5-сине туруп окуп аткан жерде эстеп калса, дароо отуруш керек. Анткени ашыкча окуган болуп атайлап. Андан башка дагы кемчиликтер болсо, сүннөттөрүн таштап же 2 рекеттен кийин окубай туруп кеткен болсо, же болсо 4 рекеттүү намаз болсо, 3 рекетти окуп туруп отуруп алып салам берип койгон болсо, эстейт да, андан кийин туруп 1 рекетти кошумча туруп, андан кийин эки жакка салам берип, кошумча сажда кылып туруп, анан намазын бүтүрөт. Эки жакка салам берүүнү эки түрдө кылса болот. Ошо кошумча сажданы саламга чейин кылса да болот, саламдан кийин кылса да болот да. Экөөнтен кылса, иншалла намаз туура болот. Аллаху алам. Аллах разы болсун, устаз. Адам сыртынан чыгарбай өз ичинде окулган намаздарды канчалык деңгээлде шыбырап окуш керек? Таптакыр угулбаш керекпи же кичине болуп туруш керекпи же кандай? Башында айтып кетпеди, өзү укса болду да. Эми адам баласы өзү кичине угулат да, өзүнүн айтып аткан нерсесичи. Өзү угуп турса, ошол жетиштүү. Устаз, намаз башталгандан кийин эң биринчи ошо сана, аузу билля, бисмиллахтын тартиби кандай? Кайсынысы биринчи айтылат? Ошону бир тактап кайра айтып берип коесузбу? Жакшы түшүнбөй калдым дейт. Башында ошо такбир кылат. Такбир кылып келип, кол менен кошо көтөрүп келип, анан колун байлап туруп, сана дубасын окуйт. Сана дубасын айткандан кийин аузуну айтат, анан бисмиллахны айтат, анан фатиханы окуп анан баштап кетет намазга. Аллах разы болсун, устаз. Аялдар кайсы учурда мечитке барып намаз окушса болот? Аялдарга жума дагы парз эмес, баягы жамаат намазы менен дагы барып мечитке барып окуш дагы милдет эмес. Аялдардын ошо намаздарды үйүндө окуганы жакшы да, сооптуу дагы жакшы болот. Эгерде албетте бир мечитке барып намаз окуп келсе, эч ким тыйбайт. Өзүнүн баягы шарттарын сактап,
денесин толук жаап, атыр себинбей барып окуса боло берет. Кайсы намаз болбосун. Аллаху алам. Устаз, менде дагы бир темадан тышкары бир суроо да. Аллах Таала деп айтканда эмнеге Таала деп же Субханала Таала деп эмнеге кошулат ошо, же Таала анан Субханала Таала деп айтыш керекпи, кандай айтыш керек, ошону бир айтып берип койсоңуз. Мунун баары тең арабча сөз. Биз ошо арабча келген сөздү ошондой кылып айтып атабыз да. Анан кыргызча айтканда кээ бир араб тилиндеги тамга адамдардын тили келбейт, ошондо Таала деп айтпай өзү Таала болуп айтат да. Айын деген тамга бар арабча, андай жок бизде кыргызда. Таала деген. Субхана деген ошо Аллах субханада таза, аруу зат, кемчиликсиз зат деген сөз. Таала деген Алла Тааланын даражасы, Алла Таала бийик, улук дегенди билдирет. Анан ошо улук Алла Таала, кемчиликсиз таза Алла Таала деп мактап туруп, анан ошо сөзүн айткандагы мусулмандардын баягы адеби да. Аллаху алам. Устаз дагы намазда фарз намазын жамаат менен окусаң, кээ бир риваяттарда 25-се, кээ бир риваяттарда 27-се деп келет. Анан бизде кээ бир туугандар 33 миллион сооп аласың деп жүрөт да, ошол канчасы туура, ошону айтып кетсеңиз. Ошо Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын айтканы бар, мечитте окуган, жамаат менен окуган, бир риваятта 23, бир риваятта 27 деп. Албетте 27 деп айтылганы да анык да, ошол себептен иншалла 27 берилет. Анан 30 миллион дегенди билбейм, каяктан алышкан, эмнесиге байланыштуу айтылып атат. Же бир жылдыктын көбөйтүп коюшканбы, же кандай, мен түшүнбөйм да. Балким өзлөрүнүн бир айтып жүргөн нерсеси бардыр. Аны тактап эмнеге ошентип айтышат, аны билип туруп айтпаса, жөн эле айтып коюш кыйын, Аллаху алам. Албетте далилсиз сүйлөгөн болсо, ал кабыл кылынбайт. Сөзсүз түрдө далил керек. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Менде мындай суроо эле. Мисалы эмеге жай намазга дагы чыкканда оң бут менен кирип, сол бут менен чыгат деген барбы? Кандай жай намазга туруп атканда, жай намаз жазып аткандабы? Жай намазга койгон, жай намазды коюп, именно оң бут менен чыгып, анан сол бут, оң бут менен чыгып, анан намаз окуп бүткөндөн сол бут менен чыгыш керек экен го. Билбейм, андай биринчи жолу угуп атам аны. Ошо бирден мен дагы биринчи жолу жай намаз эми чыга тура тепкич сыяктуу эмес да, кыйналып бутун көтөрүп, жөн эле баягы жер менен басып бараткандай эле да. Анан эме тесме тарткан мындай болобу же вообще эле болбойбу тесме тарткан мисалы? Тесмени колдонгонбу? Колдонгон. Тесмени колдонгон болбойт. Адам баласы тили менен жөн айтса болот, же болбосо санайм деген болсо колу менен санаш керек. Ошол туурараак, Аллаху алам. Эмечи могу аял кишинин буту берде ушу мамам вопрос болот эле мага. Аял кишинин буту дагы мындай жакын туруш керекпи, бири-бирине прям тийгизип же кандай удобно ошондой тура береби? Как биздикиндей. Ооба, өзүнүн эркекке эле окшош. Кандай тургусу ыңгайлуу болсо ошондой кылып тура берет. Чоң рахмат, түшүнүктүү. Бакай устаз витр тууралуу сурап атышат. Куптан намазына улай эле окуш керекпи же таңгамал окуш керекпи? Ошо витр намазынын убагы ошо куптан намазынан кийин башталат. Куптан намазынан башталып, фажр намазын окуганга чейин да. Албетте таң атканга чейин окуса жакшы. Таң атканга чейин окуй албаган болсо, багымдат намазын окуганга чейин окуп койсо болот. Эң жакшы убактысы түндүн акыркы бөлүгүндө да. Түндүн ошо 3 бөлүккө бөлүп, ошонун 3-үчү акыркы бөлүгүндө витрди окуган сооптуураак, Аллаху алам. Аял киши сажда кылганда чаканагы жерге тийиш керек беле? Аял киши сажда кылганда чаканагы жерге тийбеш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам тыйган. Чаканаңарды ихтимал жерге тийгизбегиле деген. Бул дагы иншалла кенен айтылат.
ошону аялбы эркекпи намаз окуганда саждага барган кезде эки чыканак жерге тийбеш керек. Аллаху алам. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.